Ысык көлдө Борбордук Азия лидерлеринин катышуусу менен 5 жылдыздуу мейманкана ачылды. Бүгүн 31-июлда президент Садыр Жапаров Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын мамлекет башчылары менен бирге Ысык көлдүн жээгиндеги Баку Resort Spa 5 жылдыздуу мейманканасынын расмий ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мамлекет башчылары комплекстин негизги инфраструктуралык объектилери менен таанышып, мейманкананын мүмкүнчүлүктөрүн, конокторду кабыл алуу шарттарын жана ишкердик, маданий жана ден соолукту чыңдоо иш-чараларын өткөрүү үчүн түзүлгөн жайларын көрүштү. Долбоор Кыргыз-Азербайжан инвестициялык кызматташтыгынын негизинде ишке ашырылып, Ысык көлдүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, инвестиция тартууга жана эки өлкөнүн экономикалык байланыштарын бекемдөөгө багытталган. Баку Resort Spa Ысык көлүнүн жээгинде жайгашкан заманбап 5 жылдыздуу курорттук комплекс. Анын курамына мейманкана, коттедждер, конгресс-холл, ден соолукту чыңдоо борбору, спорттук жана көңүл ачуучу жайлар, ошондой эле көрктөндүрүлгөн жээк аймагы кирет. Комплекс жыл бою туристтерди кабыл алууга жана эл аралык иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган. Эмомали Рахмон Борбор Азияда ири мунай иштетүүчү завод курууну сунуштады. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Борбор Азияда ири мунай иштетүүчү завод курууну сунуштады. Мындай демилген ал 31-июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусунда көтөрдү. Эмомали Рахмон дүйнөдөгү жана аймактагы энергетикалык кырдаалга байланыштуу маселе Борбор Азияга да таасирин тийгизип жатканын кошумчалады. Мен тиешелүү мекемелерибизге аймакта эң жаңы технологияларды колдонуу менен ири мунай иштетүүчү заводду куруу маселесин карап чыгуу тапшырмасын берүүнү сунуштайм. Албетте биринчи кезекте аймактагы өлкөлөрдүн маанилүү мунай продуктуларына болгон ички муктаждыктары эске алынышы керек, деди ал. Жакынкы чыгыштагы кырдаал жана Украина Орусиянын мунай иштетүүчү заводдоруна жасаган дрон соккулары дүйнөдө кара майдын кымбатташына алып келди. Орусиянын өзүндө күйүүчү майлоочу май тартыш болууда. Кыргызстан бир жылда 2 миллион тонна күйүүчү майлоочу май керек десе, адатта анын 95% жакыны Орусиядан импорттолот. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Өлкө негизинен Орусиядан бензин, дизель, авиакеросин, битум жана чийки мунай сатып алат. Орус бийлиги күйүүчү майлоочу майды экспорт кылууга салынган тыюуну 2027 жылдын 31 январына чейин узарткан, бирок 1 сентябрдан баштап өкмөттөр аралык келишимдердин жана гуманитардык жардамдын алкагында сыртка чыгарууга уруксат берилген. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Дания Рамангелдиев 30 июлда Кыргызстан Орусиядан айына 100 000 тоннадан күйүүчү майлоочу май ташып келүү боюнча келишимге кол койгонун билдирди. Булак Азаттык. Азербайжан менен күйүүчү май боюнча меморандумга кол коюлду. 31 июлда Чолпон Ата шаарында президент Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев транспорттук, логистикалык, энергетикалык, инвестициялык, санариптик, финансылык, гуманитардык жана башка тармактарда Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгы боюнча эки тараптуу документтерге кол койду. Эки өлкөнүн лидерлери Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге да кол коюшту. Жетишилген документтердин ичинде эки мамлекеттин ортосундагы энергетика жаатындагы кызматташтык боюнча 2026-2027 жылдарга карата жол картасы, Кыргызстандын жана Азербайжандын энергетика министрликтеринин ортосунда мунай жана мунай продуктыларын жеткирүү тармагындагы кызматташтык жөнүндө өз ара түшүнүшү тууралуу меморандумда бар.
Кыргызстандын энергетика министри Алтынбек Рыспеков Азербайжандан күйүүчү майлоочу майды чийки зат катары ташып келүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, аны ишке ашыруу жолдору дагы талкууланарын айтты. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанда мамлекеттик сапары менен жүрөт. Садыр Жапаров ага 1 даражадагы Манас орденин тапшырды. Ал эми Ильхам Алиев Кыргыз президенти Садыр Жапаровду Гейдар Алиев ордени менен сыйлады. Булак Азаттык. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевке 1 даражадагы Манас орденин тапшырды. Мамлекет башы Садыр Жапаров 30 июлда Ысык көлдө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке 1 даражадагы Манас орденин тапшырды. Ынтымак ордо мамлекеттик сыйлык Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө жана эки элдин ортосундагы достукту чыңдоого кошкон зор салым үчүн ыйгарылганын билдирди. Шавкат Мирзиёев бул орденди өзүнө көрсөтүлгөн сый урмат катары гана эмес, эки мамлекеттин ортосундагы достукту, ынак коңшулаштыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоо боюнча биргелешкен аракеттерге берилген жогорку баа катары кабыл аларын айтты. Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарында Чечме булагын биргелешип пайдалануу, эки өлкөнүн коргоо министрликтеринин ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашуу сыяктуу бир катар документтерге кол коюлду. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы өткөрмө бекеттер 15-тен 30га чейин көбөйө турганын билдирди. Булак Азаттык. Кыргызстан менен Өзбекстан Чечме булагын чогуу пайдаланат. Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери Садыр Жапаров жана Шавкат Мирзиёев 30 июлда Ысык көлдө кыргыз-өзбек кызматташтыгын саясий, соода-экономикалык, инвестициялык жана маданий-гуманитардык тармактарда мындан ары кеңейтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюшту. Анын ичинде Чечме булагын биргелешип пайдалануу, эки өлкөнүн коргоо министрликтеринин ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашуу, Ысык көл облусундагы курорттук рекреациялык чарба объекттери боюнча 2024 жылдын 18 июлундагы макулдашууга өзгөртүү киргизүү тууралуу протокол жана башка документтер бар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанда мамлекеттик сапары менен жүрөт. Ал жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүүсүндө кыргыз-өзбек соода жүгүртүүсүн 3 миллиард долларга чейин жеткирүү керектигин айтты. Эки өлкөнүн лидерлери Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору Камар Ата биргесинин курулушу тууралуу сөз кылышты. 2025 жылы май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол кездеги төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин Чечме булагы талаштуу болуп келгенин, чек ара такталгандан кийин ал Кыргызстанга өткөнүн айткан. 2022 жылы ноябрда Өзбек өкмөт башчысы Абдул Арипов Фергана облусундагы Сох районуна жакын жайгашкан өз убагында эки өлкөнүн ортосунда катуу чырга себеп болгон Чечме булагына байланыштуу орток пикир табылганын билдирген. Ага ылайык булакты бирге пайдалануу, тазалоо жана башка маселелер жөнгө салынат деп белгилеп, аны тараптар өзүнчө макулдашарын кошумчалаган. Кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын Садыр Жапаров 2023 жылы 27 январда Бишкекке Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен келгенде жарыялаган. Андан кийин чек араны демаркациялоо боюнча жумуштар жүрүп жатканы айтылган. Булак Азаттык.